Жалал Абадта өзү шаар ичинде, шаардын айланасында эч жерде балык жей турган жер жок болчу негизи. Тиги агып келип кирип аткан суу таптаза, туп-тунук суу экен. Таза булактын суу. Булактын суу. Кайырмактар менен кармап берип атабыз. Кайырмак менен? Ооба, элдерге да кызыктуу болуш үчүн ошо кайырмак коюп койдук. Өзү келип, мээнет кылып, ооба. Балыкты кармадык. Бир мунуңуз 700-800 килограмм чыгат окшойт. 700-800 грамм чыгат окшойт. Мырзалар үчүн бассейн. Ана мына жака чаңы бассейн ачып турсуз. Бул жака женский, детский менен кошулуп бассейн бар. Бул жакта женский, мужской. Эми мына тапчандарын көрүп алыңыздар. Охо! Келип мындай жатып балыкты, балык пиштебе деп заказ кылган тамактардын баарын даярдап беребиз. Болор. Болор. Жар көп, дымдама, аш, баш. Аш, курдак, дымдама баардыгын жасайбыз. Азаматсыз, мынау жерде аябай мындай көркүнө келтирип жакшы кылыпсыз. Адамдарга шарт түзүп, бир эле бассейн эмес, же бир эле тамактар үчүн эмес, балыкты да кошконуңуз аябай жакшы болду. Ассаламу алейкум. Арбаңыздар, кадырман калайык журт, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Акыркы жылдары биз кайрадан балык жешти үйрөндүк. Туурабы туугандар? Сайыз убагында жумасына бир күн балык күнү болчу экен. Эми ушул нерсени кайрадан адатка айландырышыбыз керек. Балыктын эти менен кадимки малдын этинин баасында айырма бир аз гана. Бирок балыкты жеш адамдын организми үчүн өтө пайдалуу. Дегенибиз, бүгүн биз сиздерге Жалал Абад жергесинен балык чарбасын тартып көрсөтөбүз. Ал дегенибиз туугандар, Жалал Абадтагы Ош, Бишкек, чоң улуу жибек жолунун боюндагы Сузактагы Сузак райондук мамлекеттик администрациясынын Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн салык кызматынын жанындагы Байсуу деген эс алуу комплексинде уюштурулган мына ушул балык чарбаны көрсөтөбүз. Эгер таза форель жейбиз десеңиздер, Байсууга келиңиздер. Байсууда жакшы билесиздер, биз үстүнөн дагы тартып көрсөтүп жатабыз. Бассейн бар. Эркектер үчүн өзүнчө, аялдар үчүн өзүнчө, балдар үчүн өзүнчө. Анан каналдын боюна сөөрү, тапчандар бүт баары коюлуп, бардык шарттар түзүлгөн. Эс алуу үчүн жай мезгили ушул жерге келесиздер. Эми бул убакыттардан баштап бул эс алуу комплексине мына мындай бассейнге таза форелдер алып келинип салыныптыр. Жалал Абадта өзү шаар ичинде, шаардын айланасында эч жерде балык жей турган жер жок болчу негизи. Эми мына Жалал Абадтыктар үчүн, Ош Бишкек жолунан нары бери өткөндөр үчүн, Жалал Абадтын коноктору үчүн аябай жакшы болуптур. Балык жеп туруңуздар. Бул бассейнди жеке ишкер агабыз Рустам мырза уюштурган. Мен азыр эфирге чакырайын сиздерге. Экөөбүз маек кылганча балык тууралуу, анын баасы тууралуу пиширип жесек канча болот, бүт баарын сурап билебиз. Анда сөз башынан болсун. Рустам ака, келиңиз. Ассаламу алейкум. Келиңиздер. Кандайсыз? Иштер жакшыбы? Жакшы. Ден соолук жакшыбы? Түзүк жакшы. Иштеп атасыз? Иш болуп атат. Жеке ишкерлик менен алектенип атасыз. Ооба. Ишиңиз илгери болсун. Сиздей азаматтар көп болсун. Балык эми бул чөлкөмгө, Жалал Абад жергесине керек эле да. Мисалы Ошто бар. Бишкектин айланасында Бишкекте бар. Жолдо кетип атканда Токтогул, Каракөлдө бар. Бирок Жалал Абадта жок болчу балык. Эми шаар ичиндегилер чыга берет. Ягы Сузак, Базар Коргондон бери келип жей берет эми. Келген балыгыңыз тууралуу айтып бериңчи. Бул жерге азыр эми чоң эле бассейн экен. Суыңуздан баштайлычы. Суу тиги агып келип кирип аткан суу таптаза, туп-тунук суу экен. Каяктан келет суу? Бул булактын суусу. Жердин тагынан чыгат, таптаза, ушу форельге ыңгайлашкан таза суу да. Таза суу. Ооба. Дарья Паредан эмес? Жок. Арыктан эмес? Ооба, таза булактын суусу. Булактын суусу. Жакшы экен анда. Мына көрүп турасыздар, таптаза тунук суу экен. Бул балыктарды алып келип салганыңызга канча убакыт болду? Бул жерге келип, ушул сууга болбойбу деп салганыбызга 20 күн болду. Рекламаны через интернет бергенибизге бир 3-4 күн болуп калды. Адамдар эми эле келип жей баштаптыр да? Адамдарга мына эми силерди чакырып, ушу биздин жаңылыгыбызды эл менен бөлүшүп коелу деп сиздерди чакырып отурабыз.
Bu farelder kayaktan келет ekan? Bunu Narın Daryasında bağat ekan. Bizge ошол balık çarбасына alып келип берип атышат. Ha, özdөрү alып келип berишет. Ооба. Нарын дарыясынан deyin. Нарын дарыясында өстүрүлгөн, багылган бакма балыктар экен да? Ооба, бакма балыктар. Көк сууда турган туугандар. Таза Нарын дарыясы көк сууда турган, мөңгүдөн агып түшкөн сууда багылган форелдер экен. Бу бирөөсү эң чоңу канча килограммга чейин чыгат? Булардын салмактары 500 граммдан 700-800 ушундай. 700-800? Ооба. 1,5 килограммдыктары да барбы? Жок, азыркы алып келгендерибиз ушул 500 граммдын тегерегинде болуп атат. 500 грамм тегерегинде. Килограммга чейин болуп атат. Килограммга. Мунун килограммы канчадан мисалы? Булардын килограммын азыр буширип бере турган болсок бул жерден 850дөн берип атабыз. 850дөн берип атасыз. Өздөрү үйүнө алып кете турган болсо тутуп, анда 750 сомдон тутуп берип атабыз. Килограмм 750 сомдон. Сразу эле могу жерден эмне менен кармап бересиздер? Бу жерге кайырмактар менен кармап берип атабыз. Кайырмак менен? Ооба, элдерге да кызыктуу болуш үчүн ошо кайырмак коюп койдук. Өзү келип, мээнет кылып, ооба, кичине кармап алат турбай? Ооба, кызыктуу болот деп ошо кайырмак койдук. Мына бул жем. Кандай жем менен багып атасыз? Бул атайын ошо форелге ылайыкташкан жем болот экен, специальный. Ошону атайын ошо жем саткандардан оштон заказ кылып алдырдык. Ошону берип атабыз. Жакшы жем бекен бул? Ошо форелге жакшы деди го. Башка жем форелге жакшы деди. Ооба, башка жем берсеңиз болбойт деп өздөрү сунуштады. Ушуну сунуштады. Ооба. Форелдин атайын мына гранула болуп даярдалып жасалган жем экен. Туугандар, ушул жемди берип атыптыр. Мына биз өзүбүз да чачып көрүп атабыз. Бир күндө эми канча маал жем чачасыз? Бир күндө 2 маал жем берип атабыз. Саат канчада? Эртең менен кечинде. Эки эле маал. Ооба, 2 маал берип атабыз. Мен эми алы түштөнүү мезгилинде келип алып, ээн баштык кылып бүгүн буларга кичине белек тартуулап атыптыр да, майрамдык болуп атыптыр да буларга. Балыктарга майрам болуп атат бүгүн. Демек, сиздер мына ушу Байсуу эс алуу комплексине келип, өзүңүздөр мээнет кылып, балыкты тутуп алып, жөнүндө пакетке салып алып кетсеңиздер, пиширтпай эле камет кылып. Анда 750 сомдон болот экен. Пышыртып, ушул жерде сөрү тапчандар бар экен. Ушул жерде отуруп жеп кетсеңиздер, анда 850 сом экен. 850 сомдон, ооба. 850 сом экен. Жакшы. Кайырмакты салып көрбөйлү, же тор салабызбы? Эмне салабыз? Кайырмак менен бир тутуп көрөйлү. Келиңиздер. Бир балык тутуп, балыкчылык өнөрдү да көрсөтүп коеюнбу сиздерге. Так. Жем чачпай турамбы же чачамбы? Жок, жем чачпай эле. Чачпай эле. Так. Бир салып көрүңчү. Салып көрүңчү. Торбу эмне? Алып кел укам. Торуңду, яшыгыңды, балыкты кайсыга салабыз? Бир көрөлүчү. Кана. Мунун учуна эмне салып атасыз? Илмекке. Учуна ошо камыр салып койдук азыр. Сер көрөсүңөр. Кана. Ошака ырысаңыз чыгат сразу эле. Ошо боюнча эле салсаңар. Силпилеш. Токтой, чыгып кет. Жок, илешти. Илешти, оппа. Мына балыкты кармадык. Бир. Мунуңуз 700-800 килограмм чыгат окшойт. 700-800 грамм чыгат окшойт. Оппа. Мынакей. Жакшы. Садага болоюнум. Мынакей балык. Немен берип кой. Мынакей балык. Туугандар, көрдүңүздөр? Мына балык тарттык. Эми канча килограмм чыгат экен, Орто эсеп менен 700-800 грамм чыкса керек, 700-800 чыгып калат окшойт. Илмегин аласызбы? Бир тартып көрөлү. Тартып көрөлү, Ке, садага болоюн. Мына жака кир. Оппа. Озун жабыңыз. Болду. Түзгеле балыкчы болгудай болуп калдым бүгүн. Эми сиздер бул жерге балык жеш үчүн келгенде сөзсүздө мына ушинтип кичине да болсо кайырмак кармап, балык тутуп, чер жазып ушинтип кетесиздер. Бала чакаңыздар менен келсеңиздер, балаңыздарга дагы балык тутканды үйрөтүп, кичине болсо дагы аларга түшүнүк киргизесиздер. Так. Канча грамм чыгат экен эми?
Бул салмактуу болуп кетти го. Ого, 1,5 килограмм дейт го муну? Ооба. Идиши менен 1,5 килограмм чыгат экен. Идиши менен? Ооба. Hadi başına çava elek bizde. Idişi menen 1,5 kilogram. Эми 1,5 kilogram idişine çıkarıp koyulu. Oşonda 1 kilogram çıkat eken ha bula. 1 kilogram çıkkan balık tuğanlar özüңүздөр көрүп турасыздар. Муну эми куурганга жиберебиз. Эгер сиздер бул жерге ошо балык тутканы келсеңиздер, мына ушундай маанайда, ушундай көрүнүштө балык тутасыздар. Тор менен дагы тутууга оңой элеби? Тор менен тутканы кичине бассейни чоң болгондуна байланыштуу кичине кыйынга тутурат экен. Ошон үчүн кайырмак менен салып тутуруп атабыз азыр. Сиз эми бул жерге бул багытта жумуш иштеп баштадыңыз да? Ооба. Менимче сизге сунуш, мисалы башка балык чарбаларда ушундай барып баягы кууртуп жей турган бассейндерде. Могу чекесине бир 4кө 2 кылып, бир 8 квадратты өзүнчө бир тор менен жасап коет. Ооба. Көпчүлүгүн алып келип ошого салып коет. Ошол жерден сүзүп алганга оңой экен да, ошондой жасатып койгонуңуз керек. Биз да ошондой пландаштырып атабыз. Эми келген клиенттер сразу тор менен сүзүп алганы ыңгайлаштырабыз да. Анда бул жакта тапчандарыңыз бар эле, ошолорду да бир көрүп коелу. Бул жакта тапчандар бар. Биз сиздерге мына бассейнин дагы айтып көрсөтүп коелу. Бул жакта бассейн бар экен. Бул мырзалардын бассейни, э? Ооба, бул жак мужской. Мырзалар үчүн бассейн. Ана мына жака чаңы бассейн ачып турсуз. Ооба, бул жака женский, детский менен кошулуп бассейн бар. Бул жакта женский, мужской. Женский, детский. Ооба. Экөө бирден. Ооба. Азыр бул бассейниңизде канча балык бар? Канча баш? Бул жерде бир 700дөй баш балык бар. 700дөй бар. Азыр эми утуру азайганда, баягы кардар көбөйсө, жаңылап турасызбы? Ооба, клиенттер үйрөнүп кала турган болсо, тез-тез алып келип турабыз да. Азыр мынау сразу ошо булактан келип атабы суу? Ооба, булактан чыгат бул суулар. Булактан келип аттыр мына бул жерден ушул жерге келип мына суу бассейнге түшкөндө кислород аралашып атат. Ушул жерден келип балыктар дем алып кайра сүзүп ушинтип турат экен да. Бул жакта атайын ход бар экен туугандар. Ушул жагына өтүп анан каалаган жайыңыздарды отуруп эс ала турган жайыңыздарды тандайсыздар. Мына зор экен го буяга. Ооба. Бул жакта тапчан бар экен. Суу ылдый да агат экен. Азыр ошол жагында көрсөтөбүз. Бу аялдардын бассейн жагында эч ким жокпу же барбы? Эч ким жок экен азыр. Эми азыр кыйла сезон аяктап калды да. Ооба, сезон күз келип калды. Ооба. Аялдар жакта эч ким жок экен. Эми эркектер жакта аксакалдар бар экен. Мына бассейн туугандар. Көрүп коюңуздар. Тереңдиги канча? Тереңдиги 1,70. 1,70. Ооба. Бул жагы 1,40. 1,40. Детскилердики ошо 50-60 да. 50-60. Ооба. Балдар үчүн ыңгайлашкан. Жаш балдар үчүн ыңгайлашкан. Кыйла чоң бассейн кылыпсыз. Наркы чекесинен берки чекесине сүзүп өтүш деле оңой эмес. Ооба. Мына аялдар балдары менен ушул жерде жыргайт экен туугандар. Азыр эми бая бархытный сезон аяктаганга чейин келип түшө бериңиздер. Ден соолукту чыңдап. Суу кандай бул? Жылуу го бул? Булактын суусу ушундай жылуу болобу? Булактын суусу муздак болгондугуна байланыштуу быйыл ушу жылытуу системасын уюштуруп, быйыл монтаждап, ошого клиенттерге жылыттык сунучу. Эмне менен жылытасыз? Көмүр жагып, котел негизинде буякта мына котел турат, ошо котел негизинде. О, котельныйбы? Ооба. Ошону менен көмүр жагып жылытасыз? Ооба, күндө ошо көмүр. Күндө азыр жайдын күнү да жагасыз? Ооба, жайдын күнүндө дагы. Себеп дегенде булактын суусу болгондугуна байланыштуу суу муздап калып атат да. Ошого клиенттер үшбөй түшкөнү жайдын күнү дагы күндө алмашып, жылытуу көмүр менен сууну жылытып атабыз. Оңой эле болобу экен анан муну жылытыш? Күнүгө ошо 1 тоннадай көмүр жагып. Күнүнө? Ооба. Охо, күнүнө 1 тоннадай көмүр кетсе, анда жылытуу оңой эмес экен туугандар. Канчадан бассейнге түшүш баасы? Бул жерге быйылкы сезондо канча кылдыңыз? Быйылкы сезондо ход 150 сом болду. 150 сом болду. Балдар үчүнчү? Жаш балдар үчүн 100 сомдон. 100. Садик жаш балдар үчүн. Мектеп жашына чейинкилерге. 100-150 сом экен, 100 сом, 150 сом. 100 сом, 150 сом экен. Эми келиңиздер туугандар. Мына бул жана агабыз айтып жаткан булактын суусу дегенди биз сиздерге мына жеринен көрсөтүп коелу. Бул каяктан чыгат экен, бир канал суу го. Бул ушул жер астынан чыгабы? Ооба, 300-400 метрден бер жакка
чыккан суу да. Сарыгып келет экен да? Ооба, сарыгып келет. Булактын суусу бул. Булактын суусу. Таза. Таза. Иче турган суу да эми бул. Ооба, таза суу. Таза иче турган суу экен мына туугандар. Мына балыктар мына ушул сууда багылып атыптыр. Мына каналга деле сиз жогору жагына сетка коюп, ылдый жагына сетка коюп туруп балык салып койсоңуз болчудай окшойт. Да болот, ооба. О, балырлар бар экен, ресе семирет. Ооба. Дарыяда жүргөндөй жүрөт да зато. Туура. Дем алып. Таза суу экен өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жактан насос менен тартып өтөт экенсиз да? Ооба, бул жактан насос менен кетет. Жогоруга. Бассейнге деле ушуну тартасыз. Ооба, ушуну тартабыз. Зор экен, туугандар. Эми мына тапчандарын көрүп алыңыздар. Охо. Катар узунунан навес кылыпсыз да? Бул канча метр навес кылгансыз? Узуну 45 метр. 45. Туурасы 7 экен, а? 6-га 3 размердеги. 6-га 3 размери. Ички размери. Ооба, ички размери. Бир тапчанга канчадан батат? Мисалы мына чоңуна. Чоңуна бир көпчүлүктөр болсо 25-20 адам кенен батат. Мынандай арасында экиге бөлүп кичинерээк да кылып Ооба, коюпсуз да? кичинерээк да кылып бөлдүрүп койгонбуз. Мунага деле 20-25 адам батчудай экен мына. Ооба, Бул да чоң тапчан экен, Чоң. Кардаларын илип коюптур. Ооба. Мына астында каналдын үстүндө экен мына. Ооба. Салкын, шапат. Салкын. Шапат экен да? Ооба. Шапат экен туугандар. Салкын эс алат Эс экенсиздер. алуучуларга. Мына бул жерге келип сиздер эми балык жей турган болсоңуздар эми келесиздер компанияңыздар менен. Жоролор, туугандар, дос, жолдоштор, туган урук, бала чака болуп келесиздер, же үй бүлөңүздөр менен келип мындай жатып балык пиштебе деп буйртманы берип анан кийин балыкты жеп жатасыздар да. Астыңыздарда таза булактын суусу агып турат экен. Салкын экен. Аябай жакшы экен. Бияктан таза аба, бияктан таза аба, астынан мындай таза аба чыгып турат экен. Ооба. Жакшы мына жумшак төшөктөрүнөн бери салып коюп тур туугандар. Эми кыздар тейлеп турат, а? Ооба. Келип эле Кыздарыбыз бар. балыкты эле тутуп берип койсок, Ооба. таразага коюп көрсөтүп койсок, Коюп даярдап. казанга барып пишип келе берет. Кыздар тейлеп турат. Ооба. Нан бар, чай бар, Бардыгы бар. салат балаттарчы. Бардыгы бар. Не сураса? Не сураса бардыгы бар. Балыктан башка тамак заказ кылса болот жерге. Заказ кылган тамактардын баарын даярдап беребиз. Боло берет. Боло берет. Жар көп, дымдама, аш, баш. Аш, курдак, дымдама бардыгын жасайбыз. Кырлышки, интай, форель. Боло берет. Бардыгын даярдап беришет. Биякта канча тапчан кылгансыз азыр? Бул жерде 10 тапчан бар. Бир 4-өсүн бөлүп койгом мындай кылып. Кичине кылып. Ооба. Ошону кошкондо бир 15 бөлүп болуп калат экен да, почти 15-16 болуп калат экен да. Бул жакта да тапчандарыбыз бар. Түнү канчага чейин иштейсиздер, мисалы? Биздики түнү бассейн сезондо 12ге чейин иштеп аттык. Азыр деле ошо 12ге чейин иштейбиз да. Бияк эркектердин бассейни. Бул жак мужской бассейн. Эркектердин бассейнин дагы көрүп коюңуздар мына туугандар. Бул жагы мына эркектердин бассейни экен. Мынакей. Бул да чоң бассейн экен, эми айымдардын бассейнине караганда бир 2 эсе чоң экен. Ооба. Биз сиздерге мына үстүнөн да тартып көрсөтүп атабыз. Келип бемарал ушул жерде. Жаш балдары кошо, башында жетский бассейнда кошулган. Эркектердикине. Жогору жагында. Ооба, жогору жак башында жетский кошо. Жакшы экен. Кээ бир эркектер бая атасы менен, ата бала келген учурда. Апасы менен келгендер апасы менен түшөт. Жакшы экен анда. Бул жакта жатканасы бар экен. Анан бул жерде салкын жел жүрүп турат экен. Бактарак бар, көлөкө бар. Ушундай эс алганга жакшы жер экен туугандар. Эми бул жерге келип балык жештин баасы кууртуп жесеңиздер 850 сом, алып кетсеңиздер 750 сом экен. Мына жакта да тапчандарыңыз бар экен, Бул жакта. Мына жакта 3 тапчан турат, мына катарда бир 4 тапчан турат. Мына жактарда тапчан бар экен. Буларга канчадан адам батат? Буларга деле 10дон адам батат. 10дон 15ке чейин адамдар батат. 10дон 15ке чейин. Мына ал тапчандарды да карап коюңуздар. Азыр эми кыш уже күзгү сезон келди. Күзгү сезон келди. Күзгү сезондо ушул тапчандарга отура беребиз? Боло береби? Же нар жакка отурабыз? Күзүндө ушул тапчандар менен элдерди тейлей беребиз. Анан жакшы клиенттер үйрөнүп кете турган болсо, кышкы сезонго да пландаштырып атабыз. Кышкы сезон. Ооба, форель менен
кышында да иштерди жүргүзөбүз. Кышкыга пландаштырып. Ооба. Кышкыга сөзсүз түрдө балык жегендер көп. Кышкыга бир жак чекеге карап, жеңил конструкция менен, жыгач темир менен эле, ОСБ менен эле куруп койсоңуз, жылуулап койсоңуз, Кудай кааласа. Жок дегенде бир 30 адамга места кылып койсоңуз, келип кетип жеп тура берет. Ооба. Иштеш керек ака. Азаматсыз, мынау жерде аябай мындай көркүнө келтирип, жакшы кылыпсыз. Адамдарга шарт түзүп, бир эле бассейн эмес, же бир эле тамактар үчүн эмес, балыкты да кошконуңуз аябай жакшы болуптур. Анда, туугандар, мен сиздерге мына ушул Жалал Абадтагы, Сузактагы, Ош Бишкек чоң трассасына жакын жердеги ушул Байсуу эс алуу борборун көрсөтүп, мен бул чыгарылышты жыйынтыктаймын. Бул жерге кантип келүүнүн жолун биз сиздерге так түшүндүрүп коелу. Сиздер Жалал Абадтагы Сузак айланпасынан түз Бишкек тарапка өтөсүздөр. Келе жатканда чоң көпүрө бар. Биринчи көпүрө. Көгарт дарыясынан. Көгарт дарыясынан өткөн көпүрө бар. Ошол көпүрөдөн өтүп туруп эле сол тарапка, мана батыш жакка, рай администрация тарапка буруласыздар. Анан асфальт көчө ал. Асфальт көчө менен түз ылдыйга түшүп келе бересиздер. Биз үстүнөн тартып көрсөтүп атабыз. Түз түшүп келе жатканда обл администрация бар экен. Оң жакта обл администрация бар. Дагы? Андан кийин сот бар. Соттон кийин военкомат бар. Военкоматтан өткөндөн кийин эле ушу биздин Байсуу бассейн жайгашкан. Бул жагыбызда райондук РОУду жайгашкан, абиякта. РОУду, ички иштер бөлүмү. Ооба. Ушул ишканалар жайгашкан. Туугандар, эгер эс алууга келе турган болсоңуздар, дарегин, болжолун так түшүнүп алдыңыздар деп ойлойм. Үстүнөн дагы тартып көрсөттүк. Эмне дейсиз? Келип туруңуздар. Жана башында айткандай, балык жешти адатка айландырыңыздар. Үй бүлөңүздөр менен адатка айландырыңыздар. Анткени бул ден соолукка пайда, эс тутумду жакшыртат, нерв ооруларын жакшыртат. Кыскасы ушундай пайда болот имиш. Сизге рахмат. Ишиңизге ийгилик. Чарчабаңыз. Жеке ишкер катары ар дайым жасаган ишиңиздин берекесин Аллах таалам өзүңүзгө тартуулап турсун. Рахмат, сиздерге да рахмат. Ушундай туугандар, келе бериңиздер. Мен анда кайттым. Аманчылыкта көрүшөлү.